Бүгүн маанайыңар кандай? Жакшы. Азаматсыңар балдар. Анда мен бүгүнкү сабакты табышмак менен баштагым келип турат. Кана балдар, конт коюп угабыз. Күчтүү дагы шамдагай, күркүрөсө сүрү-ай. Карышкырда баары да коркот андан аябай. Туура балдар. Бул арстан. Узун экен кулагы, узун арткы шыйрагы, абдан коркок жаныбар. Айткылачы бул кайсы? Туура балдар. Бул коён. Азаматсыңар балдар. Арстан менен коён. Мен силерге бүгүн кыргыз эл жомогу арстан менен коён жөнүндө айтып беремин. Калың токойдун четиндеги карагандуу, бадалдуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийининен чыгып жөнөмөс. Бир күнү Коркуп ийинде жата берип кантип күн көрөм? Атасының көрүм, бир баатыр болуп көрөйүн. деп ойлоп, ошол замат ийинден чыкты. Ийинден чыгып, тишин кычыратып, эки жагын карап, токойду аралап жөнөдү. Аны тегеректеп, канаттуулар учуп жүрүштү. Токой өз тиричилигин өткөрүп, ырдап, желге таранып турду. Мени тааныйсыңарбы? деп сурады коён көкүрөгүн керип чымчыктардан. Кантип билбейбиз, билебиз, сен деген өзөндүн ар жагында жашаган коенексиң да, дешти чымчыктар. Токойдун ээси мен экенимди билесиңерби? Ээси арстан эмеспи? Дешти чымчыктар күлүп. Ал канчадан бери токойдун ээси болуп калыптыр? Кайда жүрөт? Мен ага токойдун ээси ким экенин көрсөтүп коеюн. Коён оозунан жаңылды. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так маңдайында турган арстанды көрө койду да, коён коркконунан бир орунда катып калды. Арстан коёндун жанына келип: Бакыран көзүм, колго түштүң эми сени жеймин. деп тиштерин кычыратып, эки чайнап, бир жутчудай болду. Коён байкуш ээсин жыйып, кантип кутулуштун амалын издеди. Акыры арстанга: Кадырлуу арстан, жесең жейгин, бирок айта турган бир сырым бар. дейт коён. Анда тезирээк айтып кал. Сен өтө күчтүүсүң, ага толук ишенем. Бирок тетиги кутукта сенден да чоң, сенден да күчтүү бир арстан бар. Ал бая күнү сени жеймин деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Обол ошого бир беттешип көр. Сенин күчүңдү да көрүп калайын. Мен кайда качмак элем. Анан деле мени жейсиң сырттанып. деп жалооруу карайт. Өзүнөн күчтүү жандыгы уккан арстан чындап ачууланып: Кана, менден күчтүү арстанды көрсөтчү. Ал кайсы жерде? Ээрчитип бар. деп коёнго буйрук кылды. Коён арстанды терең кудукка ээрчитип барып: Ушул кудукта өзүң карап көрчү. деди. Арстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн көлөкөсүн суудан көрдү да: Мен ушул саксайган эмеден кантип эле кем калайын? Кана, кармашып көрөлү. деп ачуусу менен кудукка секирип түшөт. Сууга секирип, андан чыга албай калат. Ошентип коён амал менен арстанды алдап, секирип жолго түштү. Балдар, силерге жомок жактыбы? Азаматсыңар балдар. Кана балдар, жомок угуп чарчадык. Келгиле анда ордубуздан туруп, тыныгуу көнүгүүсүн жасап алалы. Узун кулак, алаң көз, жарык эрин, агыш төш, коркоктуу жанда жок. Табыш чыкса турбай теч. Коёнум, коёнум, так секирип ойногун. Кана балдар, айткылачы, кайсы жомокту уктуңар? Туура балдар, кыргыз эл жомогу арстан менен коён жөнүндө уктуңар. Коён кантип арстанды алдады? Туура балдар, коён амал менен арстанды кудукка түшүрдү. Балдар, айткылачы,
арстандын мүнөзү кандай экен? А коёндун мүнөзү кандай экен? Туура балдар. Арстандын мүнөзү кардуу болот экен. Балдар. А коёндуку болсо коркок, амалкөй болот. Бүгүн ушул жомокту кызыгуу уккан балдарга мен ушундай жадыраган күндүү тартуулагым келип турат. Азаматсыңар балдар. Силерге үй тапшырма. Ушул жомоктогу каармандардын сүрөтүн тартсаңар болот. Ата-энелердин жардамы менен. Саламатта калгыла балдар.